Бүгін өлкөдөгү сот приставтарына 54 дана жаңы кызматтык автоунаалар берилди. Аларды тапшыруу салтанатына министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев катышты. Иш-чарада жогорку соттун төрагасы сот приставтарына көрүлүп жаткан мындай аракеттер алардын жүктөлгөн милдеттерин өз убагында ыкчам аткарууга өбөлгө түзөт деген ишеним экендигин айтты. Өлкөбүздүн сот приставтар кызматы түзүлгөндөн тартып, биринчи жолу тарыхта Tulpar Motors ишканасынан чыгарылган Chevrolet Tracker маркасындагы 54 дана жаңы кызматтык автоунааларды тапшыруу алдында турабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаровдун колдоосу менен 1 жыл мурун сот аткарчыларга 47 автоунаа алып берсек, азыркы күндө сот приставтарга өз өлкөбүздө чыгарылып жаткан 54 дана кызматтык автоунаа сатып алдык. Бул кызматтык автоунаалар сот приставтарынын күнүмдүк кызматтык милдеттерин натыйжалуу жана так аткарууга жардам берет деп ишенебиз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мамлекет тарабынан сот системасындагы адистердин кесипкөйлүгүн жогорулатууга, материалдык техникалык базасын жаңыртууга, судьялардын социалдык абалын жакшыртууга өзгөчө маани берилип, каражат бөлүнүп жаткандыгынын башкы максаты жарандарыбыздын укуктарын камсыз кылып, мамлекетте мыйзам үстөмдүгүнүн принциптерин чыңдоого багытталгандыгын билдирди. Урматтуу сот департаментинин кызматкерлери жана сот приставтары, кайрадан жаңы жыл жакындап, жыл жыйынтыкталып жатат. Ушундай көпчүлүк күткөн жакшы майрамдын алдында сот приставтар кызматы жаңы унаалуу болгон турасыздар. Бул дагы бир жолу өлкөнүн материалдык техникалык базасы чыңдалып жатканын тастыктайт. Күчтүү материалдык техникалык базалар күчтүү мамлекеттин белгиси. Демек, ыкчам өнүгүүлөргө түрткү болот. Бүгүн түздөн түз сот приставтар кызматы түзүлгөндөн тартып, биринчи жолу автоунааларга ээ болуп жатасыздар. Баса белгилеп кетчү сөз, сот приставтар кызматына алынган 54 кызматтык автоунааны мамлекеттик бюджеттин эсебинен 102 миллион 898 миң сомго сатып алдык. Баарыңыздарды президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоев Жапаровдун атынан, жалпы министрлер кабинетинин жана жеке өзүмдүн атымдан жаңы техникалуу болушуңуздар менен, ошондой эле алдыда келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ырыс алды ынтымак менен жасалган аракеттер мамлекетибизди гүлдөтө берсин. Салтанаттын расмий бөлүгүнөн соң жаңы үлгүдөгү кызматтык унаалар жеринен барып көрүлдү. Республиканын 7 областынын райондорунан келген сот приставтарына кызматтык унаалардын ачкычтарын сот департаментинин жетекчисинин орун басары Жылдыз Рыскулова тапшырды. Тамекенге кызмат кылам.